Саламатсыңарбы, балдар? Кезектеги физика сабагыбызды баштайбыз. Аны мен Кудайбердиева Кундузай түшүндүрөм. Бүгүнкү биздин өтүүчү сабактын темасы механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенти. Балдар, маанайыңар кандай? Бул менден силерге белек болсун. Анда жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын максаты жөнөкөй механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенти жөнүндө түшүнүк алабыз. Жөнөкөй механизмдердин пайдалуу аракет коэффициентин пайдаланууну жана пайыз чыгарууну үйрөнөбүз. Маселе иштөөдө толук жумуштан пайдалуу жумушту бөлүп алууну үйрөнөбүз. Балдар, биз буга чейин рычагты пайдаланууда аракет эткен күчтөрдү, ошондой эле аткарылган жумушту эсептегенде рычагтын өз салмагын эске алганыбыз жок. Ушул эле сыяктуу блокту пайдаланган жип менен дөңгөлөктүн ортосундагы сүрүлүүнү дагы эске алган жокпуз. Чындыгында мындай шарттар турмушта болушу мүмкүн эмес. Адамдын рычагга же блокко арта салынган жипке аракет эткен күчүнүн бир бөлүгү рычагты көтөрүүгө же болбосо блок менен дөңгөлөктүн сүрүлүү күчүн жеңүүгө жумшалат. Бул болсо адамдын аракет эткен күчүнүн баардыгы эле пайдалуу жумушту аткарууга сатталбайт дегенди билдирет. Бул айтылгандардын негизинде жөнөкөй механизмдерди колдонууда аткарылган пайдалуу жумуш жана толук жумуш деген эки түшүнүктү киргизүүгө туура келет. Балдар, берилген жүктү белгилүү бийиктикке көтөрүүдө аткарылган жумуш пайдалуу жумуш деп аталат. Ал эми берилген жүктү көтөрүүдө аткарылган жумуш менен анда колдонулган жөнөкөй механизмдерди иштетүүдө аткарылган кошумча жумуштун суммасы толук жумуш деп аталат. Дайыма пайдалуу жумуш толук жумуштан кичине болот. Пайдалуу жумуштун толук жумушка болгон катышы менен аныкталуучу физикалык чоңдук пайдалуу аракет коэффициенти деп аталат. Ал этта тамгасы менен белгиленип, төмөнкүчө жазылат. Этта барабар пайдалуу жумуштун толук жумушка болгон катышы. Бул жерде этта тамгасы пайдалуу аракет коэффициенти, ал эми АП пайдалуу жумуш, АТ болсо толук жумуш. Пайдалуу жумуштун толук жумушка болгон катышы дайыма бирден кичине болот. Мына ошондуктан пайдалуу аракет коэффициентин табууда пайдалуу жумуштун толук жумушка болгон катышынан келип чыккан тийиндини биз 100% өлчөмгө көбөйтүп алабыз. Аны биз төмөнкү маселени чыгаруу менен далилдейбиз. Рычагтын кыска энине массасы 100 кг жүк илинген. Аны көтөрүү үчүн узун ийинге 250 ньютон күч жумшалган. Жүктү 0,8 метр бийиктикке көтөрүштү. Бул учурда жылдыруучу күч жумшалган чекит 0,4 метрге төмөн түштү. Рычагтын пайдалуу аракет коэффициентин тапкыла. Алгач берилишин жазып алабыз. Бизге масса, күч, биринчи жана экинчи бийиктиктер берилди.
Бул жерде ж өзүңөргө белгилүү болгондой эркин түшүүнүн ылдамдануусу. Алгаш чыгарууда бизге керектүү формулаларды жазып алабыз. Бизге пайдалуу аракет коэффициентинин формуласы, ошондой эле тоолук жумуштун формуласы, пайдалуу жумуштун формуласы керектелет. Тоолук жумушту күчтү H2ге көбөйтүү менен таап алсак, пайдалуу жумушту салмакты H1 бийиктигине көбөйтүү аркылуу таап алабыз. Ал эми салмакты болсо, өзүңөргө белгилүү болгондой, масса менен эркин түшүүнүн көбөйтүндүсү аркылуу таап алабыз. Ордуна коюп тапкан учурубузда биздин салмак 1000 ньютонго барабар болду. Аны пайдаланып, пайдалуу жумушту таба турган болсок, анда биздин пайдалуу жумуштун чоңдугу 80 жоолго барабар болду. Ал эми тоолук жумушту тапкан учурубузда тоолук жумуштун чоңдугу 100 жоолго барабар болду. Пайдалуу жумуштун жана тоолук жумуштун чоңдуктарын пайдаланып, пайдалуу аракет коэффициентин аныктаган учурда биздин пайдалуу аракет коэффициентибиз 80% түздү. Демек, рычаг менен аткарылган тоолук жумуш 100% бере турган болсо, анын 80% пайдалуу жумуш болгонун далилдей алдык. Мына көрдүңөрбү балдар? Демек, биз үй жумуштарын аткарууда дайыма эле биздин күчүбүздүн баары пайдалуу жумушка жумшалбай тургандыгын билип алдык. Ушуну менен сабак аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Үйгө тапшырма силердин окуу китебиңердеги 15-көнүгү. Саламатта калыңар.